Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары. Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен мектебимди сагынып келе жатам деген тема боюнча маалымат беребиз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алыстан самолет, поезд, кеме, автобус менен сапар тартып, туулган айылыма, мектебиме келе жатам. Жол бою мектепти ойлоп, ата-энем, балалыгым, классташтарым, мугалимдерим, парта, классыбыз бардыгы көздөн өтүп элестеп, бактылуу балалыкка кайчудай болуп келе жатам. Классташтарыбыздын шоктугу, азил тамаша сөздөрү, танаписте, көчөдө ойногонубуз, бирге майрамды чогуу майрамдап, бири-бирибизге жылуу сөздөрүбүздү арнап, окууда бири-бирибизди колдоп, жардам берген күндөрдү ойлоп, жүрөгүм жылыйт. Кээде мугалимдердин айтканын укпай, классташтар арасында да тартышып, жаштыкта тентектик кылган учурларды эстеп, эх жаштык күндөр деп, ошол күндөргө кайткым келип, куса болуп келе жатам. Ар дайым даамдуу жыты чыгып, тамагы менен бизди күтүп турган буфет, ашканабыз жана башка бардыгы мектебибизде дагы эле күтүп тургандай элестетип, сагынып келе жатам. Ар дайым даамдуу жыты чыгып, тамагы менен бизди күтүп турган буфет, ашканабыз жана башка бардыгы мектебибизде дагы эле күтүп тургандай элестетип, сагынып келе жатам. Бизди турултуп, окутуп, ойнотуп, бийлетип, бактылуу балалыктын 11 жылын белек кылган ыйык мектебибизди, бизге билимин эле эмес, тарбиясын да берген эжей агайларыбызды, алтындай болгон классташтарыбызды элестеп, сагынып келе жатам. Булардын бардыгы түбөлүк эсте болот. Өкүнүчтүүсү, бардык эле адам ушинтип айылын, мектебин, балалык күндөрүн сагына бербейт. Бирок булардын артыкчылыгынын кыйындыгы эмес, бул анын жан дүйнөсүнүн пастыгы. Эгер адам туулган жерин, мектебин сагынбаса, бул ал адамдын тайкылыгынын белгиси. Андай адамдар акча, мансап, жыргалдан башка эч нерсени сагынбашы мүмкүн. Андай адамдарга айта турган сөз, аларды деле эч ким сагынбастыгын билип жүрсө. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң, кийиксиң дейт элибизде. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чакан темабызды жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы ушул агайдын педагогикалык этюдтар деген китебиндеги 20-бетте мектебимди сагынып келе жатам деген теманы кененирээк окуп таанышып чыксаңыздар болот. Кайсыл гана инсан болбосун, өзүнүн балалык күндөрүнө кайтып бир көз алдына элестетип алды деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.